Чубак философ эле. Чубак булуу мугалим эле. Жаштар аны угуп, ага ынанып, анын айтканын кылышат эле. Чубак лидер эле. Жаштар эле эмес, аксакалдарыбыз да, саясатчыларыбыз дагы чубак эмне дейт эле, эмне деп айтат деп анын айткан сөздөрүн угушат эле. Чубак чоң реформатор эле. Дин башкармачылыгынын ишин заманбап кылып реформасын ошол баштап кетти эле. Чубак ислам динин Кыргызстанда эң кеңири таратып популярдуу кылган популяризатор эле. Анткени анын айтымында, анын сөздөрүндө ислам заманбап болуп көрүнөт эле. Өзгөрүп аткан заманга ислам дал келет эле, авангард дин болуп көрүнөт эле. Бизге мына ошондой алдыны көрө билген, тарых менен эртеңки күндө камыр жумулуп аралашта билген философ, мугалим, лидер тилекке каршы бүгүн арабызда жок, жетишпей турат. Мен Чубактын жердеши акайсы болгонуна сыймыктанам. Бирок Чубакты мен да мугалимим деп коет элем. Анткени көп дин иштери боюнча, тарых иштери боюнча андан көп кеңештерди алып турат элем. Орду толгус деген түшүнүктү мына бүгүн баарыбыз сезип турабыз. Чубак орду толгус адам эле. Баарыбыз Жажабек Чубак менен сыймыктанабыз. Ал өзү жок болгону менен анын ою бар. Ал жана мен айткандай динди таратууда дагы заманбап цифрлык технологияларды эң биринчи жерден болуп пайдаланган. Азыр тигил же бул маселе боюнча эмне дегендигин биз мына YouTube'дан да башка жактардан дагы көрүп турабыз. Арабызда эле жүргөндөй болот, ишене албай турабыз. Чубак ажынын жаткан жери жайлуу болсун, жараткан жанаттан орун берсин.